Бул жол Манас Казарман автожолунун Тайгара участкасын аралап өткөн жол. Эски жолдун абалы таптакыр жараксыз болуп калгандыгына байланыштуу жол бүгүнкү күндө жаңыдан асфальтталып жатат. Жолду жаңылап асфальттоо иштери бүгүнкү күндө кызуу жүрүүдө. Манас Казарман автожолунун Тайгыраев айылындагы бөлүгүндө 6 ай мурда башталган оңдоо кайра жанданды. Учурда жолдун бир тарабына асфальт төшөлүп, эски каттам жаңыланууда. Жумушту Барсбек Каган жоопкерчилиги чектелген коому аткарууда. Каражат мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн. Азыркы учурда өзүңөр көргөндөй 1 километр 340 метр асфальт төшөлдү, бир тарабы. Экинчи тарабы азыр 2 күндөн кийин экинчи тарабын басабыз да. Анан азыр асфальт басууга даярдык. 2,5 чакырым даяр. Жолдун тезирээк бүткөрүлүшүн айдоочулар да чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Себеби эски тиркенин абалы бир топ ыңгайсыздык жаратып келген. Чоңкур тешиктерден улам унааларга күч келип, айдоочулар каттам учурунда кыйынчылык тартышууда. Баллондор жарылчу бердим, ходойлор, мисалы бат-баттан алмаштырчу машиналарчы. Эски асфальттын абалы жаман болчу. Кичинекей болчу. Азыр чоң болуп, международный жол болгон үчүн. Тайгыраев айылынын тургуну Абдирашид Сакеев бул жол менен күн сайын 4-5 жолу каттайт. Ал неберелерин мектепке жана бала бакчага жеткирет. Бош убактысында такси айдап, ушул каттамды дагы көп пайдаланат. Эми жаңы асфальт унаасынын тез бузулушун азайтат деген үмүттө. Eski oyulup talkalanıp ketken asfaltlarda sıyırıp жаңы asfalt basışıp iştahı jarımdan ötüp kaldı okşayt. Kuda kalasa uşu жолдорубуз оңолуп калса, бала чакабызга, мектепке барганга, садикке ташыганга кыйла бизге дагы жардам болот эле. Биз пенсионер адам. Учурда Манас Казарман автожолунун 9-чакырымда жаңы асфальт төшөлүүдө. Куруучулардын айтымында эски тилкелердин баары этап менен жаңыланат. Жол толук оңдолсо, бул каттамдагы жүрүү жеңилдеп, айдоочулар үчүн коопсуз шарт түзүлөт. Байгазы Райымкулов, Бибек Жумабаев, ЛТР, Жалал Абад облусу.